Salamatçılarmı? Biz Kırgızistan'dan, Callıvat'tan Amerika geldik. Arizona ştatına. Bu yerde bizden baldarımız uşul yerde işleşir. Nevrelerimizi görgönü geldik. Nevrelerimiz menen uşular veren 5 yarıma yaşadık. Bunlar bu yerde bu yerlerde bunlar durmuşların görüp bunlar bu yerdeki adamlarda hiç vakt bolmaydı ekan. Jumuşka gelişip, jumuştan kayra gelişip, tamak jasaганга deli vakt bolbay kalat ekan. Oşon üçin баягы Amerikalılar dayar magazinde dayarlap gelip jeship, ушундай экен. Анан биз ушуларга кичине жардам болсун деп жакында кетебиz. Кеткиче анан холодильниктен толтуруп, өзүбүз Кыргызстанда жеп жүргөн тамактардан жасадык, бардыгын жасап, бышырып, анан кийин морозилде тыгып даярдап койдук. Бул жакта ошо nandı men дайыма мынандай кылып жасап коем. Себеби бул биринчиден экономичный болот, исрап да болбойт, сындырбайсың дагы, бир тиштеп алып жеп кете беришет. Ортолорун кесип эле, сырларды салып деле, ошо жалбырактарды салып деле, ичке алып деле кете беришет. И келгенде да ысытып жей беришет. Бул булочкалар, бул жерде булочкасы бар, наны бар, борсоктору бар, самсалары бар. Oromo жасадым. Бардым ашкабактан, эттен, пирожкилерди жасап койдук. Ушуларга да азыраак болсо дагы жардам болсун деп ошолорду кылдык. Бул жерде куурмаларды жасап койдук. Дагы кабырларды да жасап койдум. Анча өздөрүнө бир керектүү болсо шарт кабырды алып туруп коюп койсо неметип калат. Нары бери шарт кесип тамакты кандай кылып суюк ашка салып ичсе да болот. Билинчиктерди да бышырып койдук. Бул да бир жакшы идея деп ойлойм. Alıp bu жерде духовкага неме ысытып туруп, эртең менен жумушка алып кеткен болот экен. Же болбосо жумуштан келгенден кийин булар да жумуштан келип эле үйдө тамактанып эле кайра занятие болуп турат экен. Ошолорго барганга даяр тамак үйдө турса жакшы экен да. Бул жерде азыр биз даярдап койдук, муну алып келип ысытып эле жеп кеткенге деп кичине буларга азыраак болсо ham жардам болсун деп ушундай жасап койдук.